Bir günü Abdullah menen ilim majlisinde oturgan elek. Adamlar köp, suroo berүүчүлөр da az emes bolчu. Bir kişi tömönküдөй suroo berdi. Ustaz, Allah'tın aldığında küçtüğü momun küçsüz momundan öýde eken. Uşunu bizge düşündürüp bere alasız mı? Abdullah jılmayıp adatınca adamlarga bir sıyra köz jügürtüp koydu. Anan suroo uzatkan adamga karap жооп бере başladı. Doğru aytasız, küçtüğü momun abzel. Allah buyrukların atkarıp, kaytaruularından kaytkan pendelerin jakşı köröt. Birok bardık jaktan küçtüğü momundun abzel bilet. Eger momun kişi küçtüğü, densoluğu çıң, jana mal mülgü köp, akılı kurç, ilimi köp bolsa, koom andan payda aladı. Bay, bilegi bakubat, akılı tola kişi fitnaçılardın ayıla amalına tüşpöyt. Al jaşap turgan koomdo adepsizlik küç albayt. Eger uşunday kişiler koomdo köböysö, ayaldar kor, erkekler kul bolup kalbayt. Mamleket egemendүү bolot. Ay eger öz pikirine ee bolgon, ınsaptуу kişiler az bolsa, mamleket til uçunda gana egemendүү bolot. Teskersinçe, başka өлkөгө köz karandı bolup, anın kösötmösü menen жүрüp kalat. Adepsizlik, parakorluk, adam öldürүү, doomattar, күнөөсүздөрдүн камалышы өрчүт. Ошон үчүн har bir акылдуу киши илимдүү, согуш ыкмаларын өздөштүргөн жана албетте бай болушу керек. Мусулмандар мына ушул сапаттары менен дүйнөгө таанылган. Бир да мамлекет аларга каршы чыга алган эмес. Эгер бай болууга, бирөөгө көз каранды болбоого аракет кылынбаса, согуш илимин үйрөнбөсө, ар тараптуу илим алынбаса, ар бир тили жамандын жана ар бир аягы суюктун сөзү акылдуулук, жашоосу үлгү болуп калат. Отургандар Абдуллахтын сөзүн кызыгуу менен укту. Ошондо bir киши жакын келип, "Устаз, 700 дирхам карызым бар. Bir жылдан бери топтолуп ушунча болуптур. Карыз ээси артыман кууп, жанымды койбой жатат. Мен үчүн ушул акчаны төлөп тура аласызбы? Кудуретим жетсе кайтарам, Кудай буйруса", dedi da жерге карап калды. "Берем", dedi Абдулла. Анан эсепчиге кат жазды. Катта "Ушул катым сага жетип барса, жана маанисин түшүнсөң, аны алып барган адамга 7000 дирхам берип жибер" деп айтылган эле. Катты жанагы муктаж киши алып кетти. Ал жетип барганда эсепчи андан "Кожоюн канча бер деп айтты эле" деп сураган. Киши 700 дирхам деп айткан. Катта 7000 дирхам жазылган. Түшүнбөстүк болуптур деп эсепчи кайрадан кат жазган. Катта төмөндөгүдөй жазылган эле. "Кожоюн, катта бир аз каталык бар экен. Акча сураган адам сизден 700 дирхам сураган экен. Сиз 7000 деп жазыпсыз. Аныктама берип койсоңуз, мен акчаны берип жиберет элем." Абдуллах ун чыкпай ал катка төмөнкүдөй жооп кат жазды. "Ушул катым сага жетип барса, жана маанисине түшүнсөң, аны алып барган адамга 14000 дирхам берип жибер. Эгер сен менин кызматчым болсоң, айтканымды кыл. А эгер мен сенин кызматчың болсом, анда ордума кел. Мен болсо сенин ишиңди кылайын." Ибн Аббас радиаллаху анху риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким бир мусулман бир тууганын күтүлбөгөн жерден кубаныч тартууласа, Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирип жиберет. Мен да ал бир тууганыма күтүлбөгөндөн бир кубаныч алып келүүнү кааладым жана сообунан үмүт кылам." Ушул окуядан кийин Абдуллах бир жерге акча чыгармакчы болсо, эч кимибиз себепсиз сурабайбыз. Айрыкча эсепчи жигит көпкө чейин анын көзүн карай албай жүрдү. Ушул окуя ага чоң сабак болгон эле.